Дагы Европанын бир өлкөсү Чехия Республикасынын борбору Прагага байланышка чыгалы деп атабыз. Ал жактагы ардактуу консул Садаткан Даминова биз менен түз байланышка чыкмакчы. Садаткан айым, кутмандуу күнүңүз менен деп айталы. Эми сиздерде күн болуп турат, бизде кеч батты. Деген менен Прагадагы ушул шайлоонун жүрүшүн, шайлоого келип катышкан, ал жакта жашап жаткан кыргызстандыктардын маанайын кандай мүнөздөйсүз? Саламатсыздарбы? Биздин Чехия мамлекетиндеги Прага шаарында өтүп жаткан 90-60 шайлоо комиссиясынын иши жакшы жүрүп жатат. Бул жакка келип шайлоого катышкан шайлоочулардын, мекендештерибиздин маанайы аябай жакшы. Себеби бул аябай чоң мүмкүнчүлүк добушту берген үчүн. Ошондуктан маанайлары аябай жакшы. Урматтуу консул айым, дегеле ушул биринчи жолу өлкөбүздүн тарыхында аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү. Демек, бул ар бир шайлоочунун кайсыл жакта жашаганы, кайсыл жакта жайгашканын эске албастан мүмкүнчүлүк түзүп берип атпайбызбы? Бирдей канчалык ушул Прагадагы мекендештер аны пайдаланып жатышат? Биздин Прагадагы мекендештер бул түзүлгөн мүмкүнчүлүк аябай ыраазы болуп атышат. Баары өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша келип катышып жатышат. Азыркы учурда бизде бир 50дөн ашуу шайлоочубуз келип шайлоого катышты. Азыр эми эле түшкү тамактан кийин ойлоп атабыз, баары келишет деп. Себеби Чехия мамлекети чоң болгондуктан башка шаарлардан дагы биздин мекендештер келишип катышат го деп ойлоп атабыз. Жалпысынан ошол Прага шаарында жашап, эмгектенип, балким билим алуу багытында жүргөн мекендештердин жана алдын ала ошол борбордук шайлоо комиссиясынан дагы шайлоо чекит.gov чекит.kg тизмесинде шайлоочулардын тизмеси түзүлбөдү беле? Сиздердин баамыңыздар боюнча алардын саны канча? Биздин баамыбыз боюнча биз 1200 шайлоочуга электрондук чакыруу катын жөнөттүк, шайлоого келип катышуусун сурандык. Азыр ойлоп атабыз, көбүнчөсү ошол электрондук каттарды албай калыптыр. Кайрадан телефон менен чалып, алар менен байланышып, кайрадан шайлоого бүгүн келип катышуусун суранып атабыз. Бирок соц тармактардан биз баарына Facebook баракчабыздан, Instagramдан, бүт группалардан аябай чоң маалыматты таркатуу боюнча жакшы иш-чараларды өткөрдүк. Демек, бүгүн шайлоо күнү дагы аларга дагы бир жолудан эскертүүлөр берилип жатат, келип жарандык милдетин аткарууга, туурабы? Ооба. Чехия мамлекети чоң болгондуктан шаарлардын аралыгы 300-200 километр болгон үчүн мен ойлоп атам, азыр кечки кездери жекшемби күндөрү дагы иштешет, ошондуктан алар түштөн кийин келип дагы добушун берип кетишет. Чехияда учурда түшкү маал деп атасыз, ошол 50дөй жаран келип өзүнүн милдетин аткаргандыгын баса белгиледиңиз. Алар келип добуш берүү процессине катышып жатканда кандайдыр бир мүчүлүштүктөр же болбосо техникалык жактан алганда кечигүүлөр болгон жокпу? Жалпысынан ушул техникалык жабдыктардын айланасында кандай маалымат бере аласыз? Бизде техника жабдыктары аябай жакшы иштеп атышат. Азырынча бизде кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралган жок. Сизге ыраазычылык айтабыз, урматтуу консул айым. Биз баса белгилей кетели, Кыргыз Республикасынын ушул Прага шаарындагы консулу менен түз байланышка чыктык.